Урматтуу окуучулар, сабакка куш келипсиңер. Бүгүнкү сабагыбызда өткөн иррационалдык теңдемелерди чыгарууга карата дагы бир нече көнүгүүлөрдү карайбыз. Аныкталуу кубуласын табуу менен чыгарууга карата иррационалдык теңдемелер берилиптир. Теңдемени чыгаргыла дейт. Тамырасында 5 минус x кошуу 4-чү тамырасында x минус 5 барабар 2 дейт. Бул теңдемени чыгарыш үчүн аныкталуу областын табабыз. Аныкталуу областын табыш үчүн биз ар дайым эле тамырдын астындагы санды нөлдөн чоң же барабар деп алабыз. Биринчи тамырдын астында 5 минус x тамыр чоң же барабар 0дон. Экинчи x минус 5 чоң же барабар 0дон. Демек бул жерден x биринчиден чапсак кичине же барабар 5ден болот. Экинчиси x чоң же барабар 5. Бул жерден x барабар 5 болуп калды. Эми текшерүү жүргүзөлү балдар. Текшерүү жүргүзгөндө тамырдын ичиндеги x'ин ордуна 5 койсок, оң жагы барабар 5 болуп калды. Ал эми сол жагы болсо 2ге барабар болчу. Демек 2 эч убакта 0га барабар эмес. Теңдеменен канааттандырбайт. Демек бул жерден балдар теңдеменин чыгарылышы жок деп эсептейбиз. Дагы жообун x барабар кур көптүк деп жазабыз. Бирдей даражалуу 2 жана андан көп радикалы бар иррационалдык теңдеме берилип атат. Муну чыгарыш үчүн балдар биринчи тамырасындагы x квадрат плюс 5 сол жака алып калабыз дагы экинчи тамырасындагы x квадрат плюс 21 оң жака терс маани менен алып өтөбүз. Бул жерден барабардыктын эки жагын тең квадратка көтөрөбүз. Көтөргөндө сол жактан x квадрат плюс 5 калат. Оң жак болсо 2 түзүнтманын айырмасынын квадратынын формуласына санабыз. Анда биринчи санын квадраты 64. Биринчи менен экинчини кеселесек минус 16 тамырасында x квадрат плюс 21 плюс экинчи түзүнтманын квадраты x квадрат плюс 21 болуп калды. Эми жөнөкөйлөштүргөнүбүздө 16 тамырасында x квадрат плюс 21 барабар 80. Эми бул жерден дагы барабардыктын эки жагын дагы квадратка көтөрөбүз. Анда 16-нын квадраты 256, тамырасында x квадрат плюс 21-дин квадраты x квадрат плюс 21 барабар 80-nin квадраты 6400 болуп калды. Эми бул жерден дагы x квадрат плюс 21 барабар 25 болуп калды. X квадрат барабар 21-ди бияка алып өтсөк минус белгимен өтөт дагы 4 болуп калды. Демек x квадрат барабар 4. Билебиз биз x биринчи барабар минус 2ге, x экинчи барабар плюс 2 деген 2 тамырга ээ болду. Эгерде ордуна коюп текшерип көргөнүбүздө теңдеме канааттандырылат. Бул мисал балдар ар түрдүү даражадагы радикалдары бар иррационалдык теңдеме берилиптир. Карагылачы, квадраттык тамырасында x минус 1 барабар кубтук тамырасында x плюс 3 деген. Муну чыгарыш үчүн теңдеменин эки жагын тең бирдей даражалууга көтөрүү методун колдонобуз. Андан кийин жаңы өзгөрмө киргизүү методу менен чыгарабыз. Бул жерден аныкталуу областын карап көрөлү балдар. X чоң же барабар 1ден дейт. Теңдеменин эки жагын тең 6-даражага көтөрөбүз. Демек 6-даражага көтөргөнүбүздө балдар x минус 1дин 3-даражасы болуп калат дагы оң жагы x плюс 3-түн квадраты болуп калат. Бул жерден кубтук тамырга көтөрөбүз. Анан квадратка көтөргөнүбүздө x-ин 3-даражасы минус 3x-ин квадраты плюс 3x минус 1. Ал эми x плюс 3-түн квадраты x квадрат плюс 6x плюс 9га. Эми жөнөкөйлөштүргөнүбүздө x-ин 3-чүсү минус 4x квадрат минус 3x минус 10га барабар болуп калды. Жерден көбөйтүндү түрүндө жазып алабыз. Демек анда x минус 5 1 каша x квадрат плюс x плюс 2 1 каша болуп калды. Дагы буларды өз-өзүнчө 0га барабарлап тамырларын табабыз. Демек биринчиден x биринчи барабар 5 экени белгилүү. Анан экинчиси болсо чыгарылышы жок экен.
Анткени дискриминант -7 болуп калды. Бул жерден x барабар тамыры 5 гана барабар экендиги келип чыкты. Ушу менен балдар сабагыбызды жыйынтыктадык. Саламатта калгыла.